Мындагы алгачкы операциясын жасаганга даярданып турган Бекчоро кыргыз ветеринариясына өз салымын кошом деп жаткан студент-практикант. Ал Борбордогу Кыргыз Улуттук агрардык университетинин 4-курстагы студенти. Ысык көл облусуна келишимдин негизинде практика өтөө максатында келип, ушундай операцияларды өз колу менен жасап, тажрыйба топтоп жаткан маалы. Бизге алгачкы практика жагып атат. Биз буга чейин теория тармагында окуп, азыр бул биздин биринчи практикалык ишибиз болуп атат. Агайларыбыз баарын көрсөтүп берип атат, аябай жагып атат. Буюрса ушул окуубузду бүтсөк, эл катары ушул айылыбызга барып, ушул айыл чарба, мал чарбасына чоң салымыбызды кошконго аракет кылабыз. Иштейбиз деген максатыбыз бар, чоң. Кудай буюрса алда максаттарыбыз чоң. Биз блокада жасаганда почти бул эмеден баштап 5-чи омурткага чейин, 1-чи омурткадан 5-чи омурткага чейин кайсыл ички орган боло турган болсо, бул кесарево сечение, жатынга жасаса болот, энтеротомия деп коет, кишечниктин бардык формаларынын операциясы болот и ташкардын өзүнүн операциясы. Жалпы жоңунан 3 тараптуу келишимдин негизинде Жети Өгүз районуна 60 практикант балдар келген. Алар өз практикаларын өтөп, тажрыйба топтоп жатышат. Келишим Кыргыз агрардык улуттук университети, FSDS коомдук фонду жана райондук ветеринардык башкармалыктын арасында 2018-жылы башталып, азыркы убакытка чейин уланууда. Ар бир бала райондун ичиндеги ветеринардык врачтардын колуна практикага кошулуп берилген. Бутту мындай тартып 45 градус дейт. Кармап тургулап уйду. Бул долбоор мурун дагы болчу. Биздин райондо 2018-жылы биринчи жолу болгон. Андан бери ошо жылда эле болуп келатат. Балдар Жети Өгүз районуна ошо бир жумадан келишет. Биздин ошо агрардык университет менен келишимибиз бар деп айтып өтпөдүмбү? Ошондой эле келишимдин негизинде ошо балдар келип, жыл сайын ушинтип өтүп турушат. Буюрса мындан кийин дагы ошо балдар өтүп турат. Биз жасаган ушу иш-чаранын баардыгы элибиздин коопсуздугу үчүн. Анткени азыркы эң биринчи орунда тамак аш коопсуздугу турат да. Студенттердин негизги максаты теория менен практиканы айкалыштырып, малдын саламаттыгы үчүн жоопкерчилик сезимин арттыруу. Алар айылдык ветеринарлар менен биргеликте чыныгы шартта диагноз коюуну, вакцинация жүргүзүүнү жана асептика, антисептика эрежелерин сактоо керектигин үйрөнүштү. Алып келген студенттеримдин бул Практика жүзүндө быйылкы семестрлерде хирургия сабактарын, акушерство, башка клиникалык сабактарды окуп даярданган балдар, теориялык жактан булар даярдыгы жакшы, практический жактан булар астан көрө башташты. Четтен өздөрү колдору менен жасай башташты. Балдардын акыбалы жакшы бүгүнгө. Бул практика билим менен тажрыйбанын айкалышкан жери гана эмес, айыл менен жаш адистердин ортосунда ишеним көпүрөсү болду. Жети Өгүздүн айылдарында өткөрүлгөн бул күндөр жаш ветеринарлардын кесипке болгон ишеними менен жоопкерчилигин арттырмакчы. Мындай демилгелер келечек үчүн абдан маанилүү. Анткени дени сак мал бул дени сак коомдун негизи. Медербек Кеңешев, Асылбек Касенов, Илич Касыйнов, Жети Өгүз району.